Амансыздарбы көрөрмандар. Биз кечээ турмуштук оор кырдаалга кабылган Абдибаев атанын кайрылуусун чагылдырганбыз. Анда Абдибаев ата ушул убагында кызына документ ала албай, көлүгүн албай калып, кийин ал 18ге чыкканда ага паспорт бербей коюп, учурда кызы үй бүлө куруп 25 жашка чыккан, 5 балалуу болуп калган. Бирок ошого дагы эч бир анын паспорту жоктугунан балдарына дагы эч бир документ ала алышпай, аябай кыйналып жашап жатышканын билдирип, кайрылып, биздин ошол үнүн жогорку бийлик органдарына жеткирип коюуну суранган. Ошол кайрылуусу өз дарегине жетип, дароо эле реакция жасалып бийлик тараптан Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен ошол атага 100 000 сом акчалай жардам беришип, балдарына белектерди жеткиришип, ушундай жакшы кубандырышыптыр. Ал эми санариптик өнүктүрүү министрлиги дагы ошол бүт документтерин даярдап берүүнү убадалашты. Биздин ушундай журналисттик милдетибиз ушунда коомдогу болуп аткан эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп берүү. Биз ага биздин чыгарган материалдарды туура кабыл алышып, өз убагында реакция жасап жатканы албетте бизди кубандырат. Журналисттик биздин ошо милдетибиз ушу жакшыбы, жаманбы баарын айтып турушубуз керек. Анан ага мынтип мындай кадамдарды жасап жатканы бизди да кубандырып жатат. Ар дайым ошо элдин көйгөйүн, элде болгон маселелерди мындан ары дагы чагылдыра бермекчибиз. Бар болуңуздар.